Чакмак дептерге жазганда кызыл сызыгы жок бетинен сөзсүз түрдө 4 чакмак калтырып, андан кийин жазып баштайсыздар. Ар дайым эсиңиздерде болсун, 4 чакмак калыш керек. Тегерекчелерди жаздыртып алгандан кийин ушундай кылып жогору чыгып, оңго сызып, кайра төмөн түшүп, ушундай сызыктарды жаздырыңыздар. Андан кийин ушул эле сызыкты тетрисинче жаздырабыз. Жогорудан төмөн карай оңго сызабыз, кайра жогору чыгабыз. Андан кийин ушул эле көнүгүүнү оң жакты карай сыздырабыз. Ушул эле көнүгүүнү кайрадан сол жакты карай сыздырып көрүңүздөр. Бул баланын логикасын өстүрөт жана дагы кол жазмасын жакшыртканга жардам берет. Андан кийинки бүгүнкү акыркы көнүгүүлөрүбүздүн бири бул жогорудан төмөн карай, андан кийин оңго карай сызып, ортосуна чекит коебуз. Бул дагы балдарда ой жүгүртүүсүн жана сулуу жазуусун жакшыртат.